Программабызды улантабыз. Мына ушул каарманды биз студиябызга чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыралы. Ушул Сыргак Жансейитов Кыргыз Республикасынын жаштар арасындагы 2 жолку чемпиону жана анын машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Рыскулов Бактыбек агалар конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ушул мелдеш тууралуу айтыңызчы. Кайсыл салмакта ушул мушташтыңыз? Бул мелдеште мен 49 салмагында мушташтым. Бул эң жеңил салмак биз жашыбыз боюнча. Кыргыз Республикасы бул аябай оор турнир мен үчүн оор болду. Жакшылап даярданып келдик эле. Ушу көп жакшы мыкты боксерлор менен иштеп эми жеңишке болдук. Ошо кубанычтабыз. Куттуктайбыз. Айтыңызчы, ушул балаңызды канча убакыттан бери ушундай тарбиялап келатасыз? Өзү мен Кыргыз Республикасынын жаштар арасындагы ага машыктыруучу болом. Бул Сыргак өзү бул Бишкек шаарында тренировка кылат. Рослов Владимир Самсоновичте. Мени ага машыктыруучу катары ушул бул весовой 10 весовой категория болсо, ошол 10 весовой категориянын бардыгын агайымын да. Сыргак эми былтыр дагы Кыргыз Республикасынын утту, быйыл дагы утту. Ошондуктан ойлойм, что келечекте биздин Кыргызстандын желегин көтөрө турган мушкер болуп чыгат деп ойлойм. Тандабалуу турлары кандай болду? Эми биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2016-жылы тарых жана маданият жылы деп айтылып, ошого арнап биз дагы бокс боюнча ушу 1998-99 жылдагы төрөлгөн балдардын арасында биз Кыргыз Республикасынын биринчилигин өткөрдүк. Мен ойлойм, аябай жакшы өттү. Бүт биздин 7 областтан 2 шаар бизде ошо 9 команда катышты. Курама командалар областтардын. Ошолордун арасынан мына 10 чемпион такталып чыкты. Ошол эми азыр биздин максат, Кудай буйруса, ошо быйылкы жылкы боло турган Азия чемпионатында, дүйнө чемпионатында катыша турган оюбуз бар. Эң экен. Ал эми сиз ушул бокс менен канча жылдан бери машыгып келесиз жана бул жакта бир нече медалдарды алып келиптирсиз. Негизи канча жолу ушул рингке чыктыңыз жана канча жолу жеңишке жеттиңиз, канча жолу балким жеңилиштер болду? Бокс менен 9 жаштан бери машыгып келатам. Рингке где-то 50-55 жолу чыктым. Анан 50-48 жеңишке болдум. Албетте жеңилип калчым, бирок бул мага сабак болуп, ушу жеңиштерим менен өзүп ушинтип иштейбиз да. Негизи ар бир утулуу артынан ушундай бир чоң ийгиликтерди алып келет. Мен эмкиде утайын деп ушундай даярданып, күнүгө канча малдан машыгып аттыңыз? Эми даярдануу убакта 2 мал, мындай эс алып жүргөн эмеле малда бир эле мал. Жакшы, анан кийин ушу жыл сайын ушу Бишкек шаарында болчу эмес беле Шопоков атындагы турнирлер. Быйыл да болобу? Ооба, быйыл Кудай буйруса, ушу 2 февралдан 8 февралга чейин Кожомкул атындагы спорт сарайында эл аралык белдешүү өтөт. Ушу биздин Советтер Союзунун баатыры Бишоңкул Шопоковдун наамына арналган. Ал эми сиз болсо мушкерлерди тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Эми бул тренировочный процесс деп коет. Бул машыгуу сборлору болот. Анан ар бир сборный команданы топтоп, маселен, машыгуу сборлоруна барып, ошол жерде машыгабыз. Балдарды эми даярдап, маселен, физический жагынан, психологический жагынан балдарды даярдайбыз да. Негизи айтып коет го, мисалы ушул рингке чыкканда эң биринчи орунда бул психологиялык жактан адам күчтүү болуш керек депчи, анткени психологиялык жактан жеңилсе болду. Ал адам канча аракет кылса дагы жеңишке жетүү оңой эмес. Бул туурасында эмне дейсиз? Кыйын да, биринчи очередь психологический барьер деп коет. Психологический баланы ошон үчүн машыктыруучулар балдарын даярдайт да.
биринчи очередь психологически даярдайт, физический, технический жагынан даярдап анан рингке алып чыгат да. Ансыз ошол немелердин бирөөсү даяр эмес болсо, анда рингде аябай кыйын болот. Психологически даяр эмес болсо, балага кыйын болот аябай. Жакшы, Сыргак, кандай кыялдарыңыз болуп атат? Кыялдарым көп азыр. Мен өзүм максаттарымды түзүп атам. Жакында Азиянын чемпионаты болот. Дүйнөнүн чемпионаты болот. Ушу чемпионаттарда кыргыз желегимди таңктап, медалга ээ болуп келсем, эң негизги эң чоң максатым бул 2020-жылы Олимпиада оюндарына катышып, аяктан дагы жеңишке ээ болуп келсем, ушул менин максаттарым. Ошол максаттарың, кыялдарың ишке ашсын. Ал эми агай, Бактыбек агай. Айтыңызчы, келечекте дагы кандай пландар болуп атат? Ушул жылда. Келечекте эми биз мына азыр Кыргызстандын ушу мушкерлерин аябай ушуларды жакшы машыктырып, келечекте ойлойбуз ушу азыркы мына жаштар 98-99 балдар келечекте Кудай буйруса 2020-жылкы Олимпиадага ушул балдар даярдык болуп атат деп ойлойм. Анан биздин максатыбыз азыр мына Кыргыз Республикасынын курама командасы менен азыр мына 20 январда Тамгага буларды машыгуу сборун алып барып, ошол жерде даярдап, анан ушу где-то бир июнь айларында Кудайым буйруса ушу чемпионат Азияга катышып, ушу балдар ийгиликтүү боксташып, ушу жеңишке жетип, медалдарды алып, биздин кыргыз элибизди сүйүндүрүп дегендей Кыргызстан желегин бийик көтөрүп келгенге аракет кылабыз, бардык күчүбүз барышынча. Анан күздө ноябрь айында Санкт-Петербургда ушу жаштар арасында дүйнө чемпионаты болот. Мен ойлойм, что ошо күздө дүйнө чемпионатынан дагы Кудайым буйруса жакшы ийгиликтүү жеңиштер менен кайтып келебиз деген ой максаттабыз. Эң сонун экен, алдыга койгон максаттарыңыздар ишке ашсын. Жана албетте биз сиздерден ар дайым жеңишти гана күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге таңырта келип маек куруп бердиңиздер. Терең ыраазычылык.